Биз түз эфирдебиз, Алакын мырза. Мына азыр Элмирбек Иманаевди жегин сөөгүн жерге берүү жыйнатылып атат. Анан буга чейин анын чыгармачылыгы, оончулугу, манасчылыгы, дастанчылыгы боюнча бир катар пикирлер айтылды. Анан акыркы убактарда ушул коомдук саясий турмушка байланыштуу төрөлөр төрдү булгады, ушул бийликке кайрылуу деген сынды ачуу сындар айтылган дагы ырларын калтырган экен. Эми аны акыркы ушул өмүрүнүн акыркы убагындагы чыгармалары десек да болчу да. Анан ушул жааттан алганда коомдук саясий турмушка байланыштуу ырларын угуп, сиз кандай чечим кабыл алдыңыз? Бийлик деги эле андан эмне чечим чыгарыш керек, кандай чечим кабыл алыш керек да? Бийлик эле эмес, жалпы коом кандайдыр бир чечим чыгарышы керек. Соңку мезгилдерде эле эмес, Элмирбек көптөгөн мезгилдерден бери эле ушундай айтып келет. Башка маселе ошол чыгармаларын бербей келет. Канча бир мезгил болуп калды, КТР, ЛТР деген сыяктуу телекомпаниялар такыр жолотпой койгон, такыр чыгарбай койгон. Себеп чындыкты чыркыраган жерден алар чыгарбайт да, билебиз да. Анан көз өтүп кеткенден кийин жалган сезимдер менен барып бүгүн сүйлөгөн сөздөрүн уктуңар да. Залкар эле, талант эле 100 жылда келбейт. 100 жылда келбесе кечээ эмнеге теп келедиң? Кечээ эмнеге чоң мамлекеттик иш-чарада өтүп аткан концерттерге катыштырбай койдуң? Неге киргизбей коесуң ал жерге? Неге жолотпой коесуң? Жанагы ыйлап ырдаган, сүйлөгөн досу абдан туура айтты. Элмирбек оорудан өлгөн жок. Кайдыгерликтен өлдү. Ушунчалык түркөйлүктөн, ушунчалык адамгерчиликтен чыгып кеткен сезимдерден өлдү деп. Мен Элмирбек менен 20 жыл, туура 20 жылдан бери таанышмын. 22 жашында мен атамдын үйүнө барды эле, айылга. 22 жашында, бул 2000 жылы. Ошол сиз сыяктуу азаматтарга бир ооз колдоо көрсөтүп, өзүбүздү көрсөтүп коелу деп Шекербек деген досун ээрчитип барган экен. Ошондон бери 20 жылдан бери абдан тыгыз жакын сүйлөшүп жүргөн сырдаш иним катары. Ошондуктан баягы дарыгерлердин ары бери тепкилеп футбол кылып ойногондоруна алардын абийиринде болсун. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنت إلا كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رب العالمين وقل انظرنا تنصاب پیغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من ركنا şu dünyada netleşken jalpı musulmanların katlarında var koşulgan kalil uğru yerine bekir tuğan uçtan arbağına başladı. Kudayım yatkan jerin jaylı toprağın torpağı kılgın, artın gayrılı iman salamat kılgın ya Rabbel alemin. Allah subhanahu wa
Taala uşul dünyada bilip bilbey kalgan pendeçilik kılıp getirgen hatalıkları, günahlar bolsa özüň geçirgen. Allah Taala sowapty işlerin Hudaý Taala janına joldaş kılıp Hudaýyň özüňden beýişiňe orun bergen. Ardyna kalgan bala çakasynyň bardygyna Hudaý Taala imandylyk berip atasyny unutmaýyp daima Kur'an okuy turgan urugumlar gelişin Hudaýym nasip kılgın. Bardyk kırgız eline Hudaýym sabır bergin ya Rabbal alamin. Kurban kılgan dualarybızdy kabul kılgın. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar.